Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Мына эми баарыбызга да белгилүү бул фашисттик Германиянын ошол баскынчылык ишинин натыйжасында бери жагы эле бир ошол кезде айтчу эле азыр андан көп болуп кетти, бир 25-30 миллион киши кырылган. Бүткүл дүйнөдө 60 миллион деп жүрүшөт. Азыр да табылып атат да белгистерди. Ошол менен баарыбыздын оюбузда болгон да. Анан ушул ой болду, ушул 70 жылдыктын астында мурдараак деле ойлонуп жүрчүмүн, бир акча тыйын болуп келем болуп калса, ушул бир ушундай бир ата бабаларды эстей турган бир эме куруп койсомбу деп анан ошондой неме болуп калды. 15-14-жылдары ошондой мүмкүнчүлүк болду. Анда өзүм ушу жаңы проект баштап, токен жаңы өз алдынча иштей баштагам. Чейин кино тарттык, ушундай да. Анан ошондон ашык акча болуп калып, анан биринчи ойлодум, баягы кичине жалпы акча жеткиле иш кыласың да. Ошон үчүн биринчи ушул согушка кетип, дайынсыз жоголгондор, өзүнүн айылына келбей калгандарга бир эскерүү иретин, ушуларды унут карбай калып калбайлык, бизден кийинки муундарды билсин, көрсүн деген ой менен Куран окулбай калды, Куран окулсун деген ой менен, ошондой менен анан 15-жылы бүттүм. Ошол Арал айылына Бирдик колхозунан кеткен, согушка кетип келбеген адамдарга арналган эстелик Бирдик колхозуна. Бирдик колхозу 2 айылдан турат. Берки Арал айылы, анан Бирдик айылы. Азыр Көгүрүм айыл өкмөтү эле айтылып жүрөт. Анан ошол куруп тактадык военкоматтан такталбай калгандар да бар экен. Эл анда баягы согуштун катышуучуларынан бар кишилер бар эле да. Айылда алардан сурадык дегендей. Ошентип анан баш аягы бир 74 киши тактап берди. Кийин 80-ге чыкты такталып атып. Анан ошолордун эмесин Аралга коюп эме кылдык, ачтык. Акимчилик тиндемеси менен директор чакырылып, официалдуу түрдө Жалал Абадтан корреспонденттер тигипудан келишип, анан азыр 75 жылдыкта анан ойлодум мен ушундан ары узартып, аман-эсен согуштан кайтып келип, бирок бул өз айылында агым менен иштеп жүрүп айткандарга деп да кулап койдук дейт. Ошону жанагы жерден айыл өкмөттөн чечим чыгартып алдык, жанагы жерге Эпей Кадырбек чыгарып дайындап мыйзамдаштырып койду. Ошонун ар жагында биздин атабыздын мечити бар, Жейнали Суамбектин. Ошого бер жана курулду. Ошондо менин оюм ушу да, ушул жерде келип Куран окушуп, Куран түшүрүшүп, анан мечитке кирип айерден да Куран кылып, ошол мусулманчылыктын бир комплекси болсун деген ой болчу да.